калыптанган көз караштарды жоюу, кыялдарды ишке ашыруу, бирдей укук, бирдей мамиле. Аймактарда даярдалган теңдик уктуруусун сунуштайбыз. Өлкөдө мугалимдердин кадыр баркын көтөрүү, бул адистикке адамдарды тартуу боюнча бир катар иш-чаралар жүрүп жатат. Өзгөчө мугалимдик кесипте агайлардын аз болгондугу актуалдуу болуп турат. Мектептерде жалпы кызматкерлердин 19% гана эркек мугалимдер түшсө, бала бакчаларда дээрлик жокко эсе. Билим берүү жана илим министрлиги бул маселени чечүү максатында мектептер агайларга муктаж акциясын өткөрүштү. Агайлар эгер көбүрөөк болсо, эркек балдарга да, кыз балдарга дагы агайлардын мектепте болуусу бул көбүрөөк тарбиялык жактан дагы, психологиялык жактан дагы бир жакшы натыйжаларын бермек. Анткени ошол агайлар өздөрүнүн үлгүсү катары, ата катары камкордук алып, балдарга, кыздарга алардын ошо ага катары, агай катары бир жакшы үлгүлөрдү көргөзөт деген ойдобуз. Ошондуктан биздин азыр деле оюбуз мектеп агайларга муктаж. Биз ар бир мугалимдин эмгегин баалашыбыз керекпиз. Анткени айрым учурда үйдө берилбеген тарбия мектепте берилип жатат. Мугалимдик кесипти эркектердин тандагысы келбегени же тандабай жатканы эркек көп акча табыш керек, үй бүлөнү каржылоо эркек кишинин мойнунда деген таңууланган көз карашка дагы байланыштуу болушу мүмкүн. Көпчүлүк жарандар айлык акынын аздыгынан бул кесипти аркалабай келишерин айтышат. Китепстан басма үйүнүн директору Бакытбек Абдуллаев учурда көпчүлүк үй бүлөлөрдө аталар мигрант болуп кетишкенден улам үй бүлөдө атасыз, мектепте агайлар аз, эркек кишинин образын көрбөй чоңоюп жатышат деген пикирде. Лидер мугалимдер болсо, аялбы, эркекпи? Ошол эле эмесин берип коет. Мисалы, жакында Гапыр Мадамиевдин бир феномен болду, киносу менен чыкты. Азыр мугалимдикке тапшырам дегендер да чыгышы мүмкүн. Бирок негизги көйгөй, негизги проблеманын тамыры мугалимдин айлыгында жатат. Финляндияда ирдөө мындай сурамжылоо кылышканда бойдок кыздарга, балдарга сураганда, болчок аялыңын ким болушун каалайсың дегенде 30 кесиптин арасынан биринчи мугалим келет да. Анан кыздарга сурайт. Болчок жолдошуңун ким болушун каалайсың дегенде 30 кесиптин арасынан 3-чү мугалимдик. Бизде даже оюна келбеши мүмкүн да. Бизнесмен анда айтишник болушу мүмкүн, себеби айлыгы жогору да. Финляндияда ушундай эме, мында маданият калыптанып калыптыр. Статус мугалимдин статусу ушундай калыптанып калыптыр. Жогору көрүшөт экен да. Нарын областына караштуу Кочкор районундагы Шапак Рысмендиев атындагы жалпы орто билим берүү мектебинин орус тил жана адабият сабагынын мугалими Бакыт Кожокматов бул кесипти аркалап калганына ата-энеси түрткү болгонун айтат. Ал дээрлик 28 жылдан ашык мугалимдик кесип менен эмгектенип келет. Айлык акынын аздыгы, кошумча каражат табууга убакыттын жоктугу убагында маселе жаратса дагы, өзү каалаган кесипти аркалагандан өтөрү жок экенин белгилейт. Окуу жайды аяктап, ошол жылдан баштап мугалимдик кесипти аркалап келем. Алгачкы эмгек жолумду Бишкек шаарындагы номер 14 мектептен баштагам. Ал жерде 2 жыл эмгектенген соң ошо 1997 жылдан баштап өзүм туулуп өскөн айылга келип эмгектенип келе жатам. Албетте бул мугалимдик кесиптин оошку иши көп, өтө түйшүктүү, оор кесип. Биринчи эле ушу иштеген коллектив менен, андан соң ушул окуучулар менен тил табыша билиш керек. Бул кесипти аркалаш үчүн балдарды абдан жакшы көрүш керек, балдарды сүйүш керек. Бул өтө мындай жеңил кесип деп айта албайм. Мен айтат элем да, ушу агайлардын иштөөсү абдан зарыл депчи. Ушу мектепте канчалык агайлар көп болсо, абдан жакшы болот деп ойлойм да. Кесипти тандоодо мындай жаңылбайсыңар деп ойлойм. Бул кесип абдан ардактуу кесип. Ушу биздин бүтүргөн окуучуларыбыз, окуткан окуучуларыбыз Кыргызстандын көптөгөн жерлеринде ушул ар кайсы тармакта иштеп, Кыргызстан өнүгүшүнө өтө көп мындай салым кошуп келатат деп айтат элем. Ар бир адам өзү каалаган кесипти тандоосуна коомчулукта таңууланган көз караштар таасирин тийгизбеши керек. Качан адистер кесибин сүйүп, өз жөндөмүнө жараша иштеген кесибинде гана ийгилик жарата алат. Даярдаган Айгерим Кулатбекова, Жаматтык медиа.